Бишкекте номер 48 мектептин окуучулары согушуп 9-класстын окуучусу каза болду. Бул тууралуу 24 KG агенттигине окурман жазды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы аталган окуяны тастыктады. 28 майда түнүн номер 3 балдар ооруканасына денесинен ар кандай жаракаттарды алган өспүрүм келип түшкөн. Дарыгерлер дароо милицияга билдиришкен. Алдын ала алынган маалыматка ылайык 27 майда окуучулар арасында пикир келишпестик жаралып согушуп кетишкен. Жабырлануучу өзүнө келбей каза болду деп айтылат маалыматта. Согушкандардын өздүгү такталууда. 28 майда жазык кодексинин 205 беренесинин 2-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча Акмет жоопкерчилиги чектелген коомдун ишин иликтөөнүн алкагында аталган компаниянын президенти Стройсет жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору жана бухгалтери камакка алынды. Бул тууралуу ички иштер министринин басма сөз кызматы билдирди. Акнеттин негиздөөчүсү Руслан Абдумажитовдун арызынын негизинде Акнеттин кызмат адамдарына карата козголгон 5 кылмыш иши кыскартылып, жогоруда көрсөтүлгөн кылмыш ишин иликтөөнү уюштуруу ички иштер министринин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Иликтөөнүн жүрүшүндө 2017 жылдын ичинде Акнетке абоненттик төлөм катары 1 миллиард сомдон ашык акча каражаты түшөп, бирок жылдын жыйынтыгында Акнет таза кириши катары 195 миллион сомду көрсөтүп, калганын чыгашчыларга кетирген. 2018 жылдын жыйынтыгы менен Акнетке абоненттик төлөм 1 миллиард 200 миллион сомдон ашык акча каражаты түшкөн. Иликтөөнүн жүрүшүндө Акнеттин кызмат адамдары чыгашчыларды негизсиз көбөйткөнү жана салыкка жалпы сумма 150 миллион сом карызы бар экендиги такталды. Казакстанда камакта отурган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакеровдун жакындары президентке кайрылышты. Алар 28 майда Нарын шаарына басма сөз жыйын өткөрүп, Алматы шаарынын райондук соту чыгарган өкүмдү макул эместигин билдиришти. Сот ишти калыс караган жок деп наразы болушту. Биздин күчүбүз жетпей жатат. Казак сотуна алардын күнөөсү жок экенин далилдеген фактыларды көрсөтсөк да тааныбай коюшту. Сот бир тарапка тартып, күнөөлөгөн тараптын пайдасына чечим чыгарды. Башка өлкөдө жүргөндүктөн биздин укугубуз жетиштүү корголбой калды. Ушундан улам биз президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып жатабыз. Кыргызстандын тиешелүү органдары Казакстанга барып, биздин фактларды көрсөткөнгө жардам беришин суранабыз деп айтылат камактагылардын жакындарынын кайрылуусунда. Президенттин тармактык комитетинин депутаттары Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри кызматоруна Эркинбек Чодуевдин талапкерлигин колдоп берди. Аны премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетке тааныштырган. Суроо жооп талкуунун жыйынтыгында тармактык комитеттин депутаттары Чодуевдин талапкерлигин жактыруу чечимин кабыл алды. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев 24 майда отставкага кеткен. Эркин Чодуев министрдин орун басары болуп 5 жылдан бери иштеп келген. Президент Сооронбай Жээнбеков 28 майда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде Евразия экономикалык биримдиктин алкагында актуалдуу маселелер талкууланды. Мамлекет башчысы кыргыз тарап Казакстан менен мамилелерди өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө артыкчылыктуу маани берерин белгиледи. Кыргызстан жана Казакстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы эки тараптуу экономикалык кызматташтык маселелери боюнча жол картасы ишке ашырылууда. Сооронбай Жээнбеков Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаевди ал үчүн ыңгайлуу каалаган убагында Кыргызстанга расмий визит менен келүүгө чакырды. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөлөр ортосундагы мамилелер чыныгы достук мүнөзгө ээ экендигин белгиледи. Сооронбай Жээнбеков Казакстан Республикасынын алгачкы президенти Элбашы Нурсултан Назарбаев ордени менен сыйланды. Бул тууралуу Акорда сайты жазып чыкты. Сыйлык Евразиялык интеграциянын 25 жылдыгын белгилөө жана Евразиялык экономикалык биримдик келишимине кол коюунун 25 жылдыгын урматына, ошондой эле Казак өлкөсү менен мамилени тереңдетүү жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Ошондой эле аталган сыйлык Владимир Путин жана Александр Лукашенкого да берилди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украина жарандыгын кайтарып берди. Бул тууралуу мамлекет башчысынын сайтына жарыяланды. Украинанын мурдагы президенти Петро Порошенко Саакашвилиге 2015 жылы 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган. Бирок 2 жылдан кийин Саакашвили Петро Порошенко менен пикир келишпей кызматынан баш тарткан. Порошенко өз буйругу менен Михаил Саакашвилини жарандыктан ажыраткан. Ошол эле жылы сентябрда Саакашвили тарапкерлердин жардамы менен Украинанын аймагына кирип барып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Михаил Саакашвили быйыл февралда Киевдеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, ошол жакта туруктуу жашоого уруксат алган.